Могуну бир көрүп койгулачы. Экинчи кызым 3-класста окуйт эле да. Апа, чай пийте кылат экенбиз, мага макарон тамак тийди дейт да. А менде бир кесе бышыр-бириңе бир кесе макаронум жок да. Кошуналардан суранып, улам un сурап, бир кеседен un сурап, ушинтип оокат кылып атып, же полия чаа элек. Аябай кыйналган мезгилибиз болчу. Анан балдарым кечинде ач эле жаткан, түнү тахажутка туруп аябай ыйлап, Аллахка бүттүм эле зортук кылып айттым да, мен балдарым эмне жейт, эмнеге бизди мындай абалга келтирип атасың, Аллахым өзүң көрсүң, карап турасың, балдарым эмне жейт, мен каяка барып иштеп, эмне таап келем, жолун көрсөт мага, менин рызкым кайсыл жерде турат, айт деп мына чыркырап каттуу айтып ыйладым. Анан багымнатка чейин зикир тартып отурдум дагы, багымнатта дагы айтып ыйлап бүтүп, дуа кылып ыйлап бүтүп, жай намаз жыйнап атсам эшик такылдайт да, уже таң кичине атып калган мезгил. Эшикти ачсам, эми башкаларга жомок сыяктуу болушу мүмкүн, мага чында апапак кийинген жаш бала турат. Башында селдеси бар, алда аппак, бутунун учуна чейин ак кийинген. Ассаламу алейкум, келиңиз десем, бул үйдө эркек киши барбы дейт. Жок десем, анда эже биз 40 күндүк даваттан кайтканбыз. Продукталарыбызды сиздерге таштап кетсек болобу дейт да. Сүйүнүп кетели болот деп эшикти ачтым. Экөө тең окшош кийинген балдар, аппак кийинген балдар. Продукталарды алып келип атат. Макарондун эле 10 түрү, бир мешок un. Эртең менен каяктан жабылган ысыкынан 2 сары пакетке 5-5тен салынган. 15 литр май, бүт продукта кирип атат. Анан балдарга рахматты айттым да, кайра эле жай намазга чыгып калдым. Шүкүр намазын окуп, Аллах таалама ушундай ачылыгын билдирип, анан кайра чуркатчы фаратан сартым. Эч ким жок. Асмандан сүйлөп келип берип койгондо, Аллах ушундай дуаларыбызды түз кабыл кылды, бат кабыл кылды.